Фамилиясын жаза албаса деле боло береби? Жок, андай болбойт деп эсептейм. Кантип билесиз анда эсили билимин текшерип? Мен ойлойм, ар бир саясатчы, бул саясий кызмат, депутат. Ар бир саясатчы өзүнүн жоопкерчилигин сезип, билими жок болсо депутаттыкка барбайт деп. Жогорку билими жок жарандар дагы жогорку кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Баш мыйзамда дагы жогорку билим талап кылынбайт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова парламентте билдирди. Мына билим жагынан жогорку билимдүү болуш керек. Бул жаңы немеде сөзсүз. Мурункуда жазылган эмеспи? Жок, андай талап жок азыркы мыйзамда. Конституцияда Билими кандай болсо боло берет. Азыркы конституцияда жок, демек конституциялык мыйзамда конституциядан жогору талап коюлбаш керек деп эсептейбиз. Азыркы келетканда да жокпу? Билими жок деле боло беретпи? Жок, анткени бул өкүлчүлүктүү орган. Үстүбүздөгү жылдын 5-майынан тарта жаңы конституция иштей баштады. Ага ылайык депутаттардын саны 120дан 90га чейин кыскарып, талапкерлердин курагы 21ден 25 жашка чейин жогорулайт. Парламентте шайлоо мыйзамдарын жаңы конституцияга ылайык келтирүү боюнча сунушталган мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Жогорку интеллектуалы жок, жогорку билими жок депутаттар эмнеге жарайт? Мына бүгүнкү күндөгү депутаттар жанагыдай жасалма диплом алгандар аныкталып атат. Деги эле ар тараптан келген ушундай бир депутаттар болуп атат да, ошолор эмне деген атка конду. Мына бүгүнкү жакынкы эле мезгилдерде буга чейин чимкириктер деп аталса, дагы бир чим менен ушул интеллектуалдык деңгээли бар адамдардын жасай турган иши. Ушул биздин парламенттен Ак үйдө ошондой окуялардын болушу, ошондой көрүнүштөрдүн орун алышы деги эле акылга сыябы. Мындан улам коомчулукта жогорку кеңешке жогорку билими жок жарандардын келиши алешемдик катары сыпатталууда. Жогорку билимде эгер барып окуган болсо, жанагындай болуп сырттан жүрө берип эле диплом алган эме болбосо, ал сөзсүз бир багыт боюнча терең билими бар киши. Андай бир багыт боюнча терең билими бар киши көп багыттан маалыматтуу болот. Ошол депутат бир эле багытты эме кылган киши болбош керек да. Кыргызстанды көйгөйлүү маселелердин баарын сезе билген киши болуш керек. Анан кийин аны сезбесе, анан кийин билими жок болсо, анан барып эле ошол жерге барып мыйзам чыгара берген, ал мындай акылга сыйбаган эле нерсе. Мыйзам долбоорунда 35 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан мажоритардык система, 55 эл өкүлү партиялык тизме менен тандалат. Эл шайлоо участкасына барганда 2 бюллетень алып, бирине партияны, экинчисине өз округунан чыккан талапкерди шайлайт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.